Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн Алдай боюнча түшүнүк алабыз. Алдай кыргыз эли ооздеги чыгармасы болуп эсептелет. Алдай укпай чоңойгон баланы өзү болбосо керек. Алдай кантип келип чыккан билесиңерби? Байыркы мезгилде биздин чоң энелерибиз, апаларыбыз балдарды жакшы, адептүү, имандуу болуп чоңоюшун ойлоп, Алдай айтышкан. Биз үчүн мээримдүү, сулуу бул адам апабыз. Биз үчүн кам көрүүчү дагы улуу зат апаларыбыз. Ошол апаларыбыз балдары үчүн Алдай айткан. Алдайны уккан бала Чыңгыз Айтматовдой акылдуу, Манас бабабыздай баатыр, Курманжан Даткадай эли үчүн бардык нерсеге даяр болгон инсан болуп чоңойгон. Алдай айткан апа өз баласынын келечегин ойлоп, жакшы, адептүү бала болушун, өмүрүн узун, көңүлү ачык, бактылуу бала болуп чоңоюшун каалаган. Аны дайыма жолдору жарык болушун ойлогон. Достору көп болушун каалаган. Асманы ачык болорун каалаган. Алдай айтканда баласынын келечегин ойлогон. Аны уккан бала эң жакшы бала болуп чоңойгон. Өз мекенин сүйгөн инсан болуп жетишкен. Алдай бир эле балага жагып калбай, жаратылышка, жан-жаныбарларга дагы жагымдуу болуп саналат. Алдайны уккан бала атасына, апасына, өз мекенине сүйүктүү инсан болуп чоңоет. Өз мээримин дагы бере алат. Мекенин сүйгөн баладан эч кандай жаман адам келип чыкпайт. Алдай уккан бала жакшы болуп жетишет. Апанын Алдайдын ордун эчтеке баса албайт. Силер дагы чоңойгонуңарда өз мекениңерге мээримдүү болуп жетишкиле балдар. Өз мекениңерди сүйгүлө балдар. Мекен ыйык, апа, ата, үй бүлө өтө ыйык. Биз баары менен сыймыктанышыбыз керек.